Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Манас районы тұрғындары. Мына бұйырса Манас районы Покровкада кирпич қойылып атат станок менен. Мына жигиттер иштеп аткан кез экен азыр. Бул кирпичтин размери 20-15-40 экен, мына размери. 20-15-40. Анан бул станок жакшы, үйүңүздөргө барып куюп берет да. Только топурак түшүрүп койсоңуздар, өздөрү барып куюп берет үйүңүздөргө. Анан мурункудан да жакшы болуп калыптыр. Туугандар көрүп тургандай мына лай кылып куюп аткан экен. Мурда пол сухой кылып куюшчу. Азыр кичине ошо лай кылып калыптыр, жакшы. Бул лай болсо демек сапаттуу болуп түшөт да. Анан бул жакта машина бар. Булар машина менен жүрөт ошол айылдарга, Манас районунун ичине. Ошо аппарат менен барган ошо бекер барат да силерге. Мына безин куйдурбайт бүт өстөрүнөн. Только силер топурак түшүрөсүздөр, бул жигиттер барып куюп берет кирпичти. 5-6 күн ачыктасыңар, суу куюп туруп. База канчадан куюп бересиңер? Манас району полный 14 сомдон куюп бересиңер, мынакей. Манас районунун ичине полный 14 сомдон куюп берет экен бул жигиттер. Ушинтип жыйнап берет, куюп туруп. Жакшы экен. Жакшы суу куюп коюп туруп, ошо 5-6 күн турат, Эмесе былчылап лай болсо да болбойт. Бул жерден убагы келгенде бул жана сокмодо эле экен, ушул. Сокмода да ушундай неме болуш керек да, нымдуулукчу. Алай болсо да сокмо ура албайсың дегендей. Жакшы экен. Анан бонуска да куюлабы же только ушу менен бүтөбү? Кээ бир эле сынык-пынык болуп калбайбы? Сынык болбойт. Бүт баары нормально чыгат. Анан бонусу менен куюп беребиз. 30 кирпич, 20 кирпич ашыгыраак. 20-30 ашыгыраак куюп бересиңер, жакшы экен. Сапаттуу кирпич. Ошо Талас областы Манас районунда гана неме кылат, ушул доставка машинасы менен апарып силерге үйүңүздөргө куюп берет. Негизи жакшы вариант экен да. Ошо кирпич заказ берип, анан тияк-бияктан алып келип отурбай, мына үйүңүздөрдөн куюп берет өздөрү. Сон экен буйрса 14 сомдон. Телефон номери экранда жазылып турат мына жигиттердин. Булар азыр чарчабай турган убагы иштешет да булар. Күнүгө 1000 ден, молодец. Жаштар мына кыйын азыр иштерме баары иштейт азыр негизи. Молодец. Самон кошпойсуңар, Самон кошпойбуз. Самон кошсо да болобу, элин таап аламы? Кармабай калат, Самон кошулбайт, ошо мына эле экен да. Бул жакшы лайыраак экен, бир аз болсо да. Бул цилиндр канча деген тонна менен кызат да. Бул неме станок жакшы окшойт демек, Цилиндр кызат, анан өтө катуу болот. Пресстелип чыгат. Ошо. Канча топурак салып атат, бир кирпич пресстелип чыгып атат. Жакшы экен. Бригада, ушул бригада бар да буйрса. Жакшы экен. Бул айткандай, бул ток менен да же эмне? Ток менен. Ток бар жерге барыш керек экен демек, ошол. Жанагы сарай немелерге бара албайт кезинде, жаңы салынып аткан ток жок жерлерге. Ток болсо эле болот. Ток болсо эле. Любой жер барбы? Ток болсо эле болот. Движок менен болот, Болот. Жакшы. Анан суу бар жерге обязательно, мындай суу куюп турганга. Негизи куюп атса, куйгандан кийин 3-4 күндөн ооба келет, анан эле куя берсе болду. Бир эле куюп кат болду. Бир эле куюп кат. Ал баары болуп кат 4-5 күндөн. Бир күндө 1000 кирпич куюп койсоңор демек, бир талай куюп кат экенсиңер да. Жакшы. 1000 кирпичке канча топурак түшүрүш керек экен? 1000 кирпичке 1 хова. Бир хова менен экен да. Бир ховадан 2 камаз чыгат да. 2 камаз. Жаткызып берип коет, биз колдо апарып куюп беребиз. Сууну өздөрү жаткызып берет экен, алайды. Если каласа камаздын 500 сомдон 400 сомдон жаткызып беребиз да. Анан өздөрү жатсам берсе, өздөрү жатып берет. Биз айткандай. Өздөрү бошобой калса, биз силер 500 сомдон жаткызып беребиз экен. Мындай кылып, сонун кылып туруп. Ишиңерге келген, жакшы азаматсың, ишиңе элдин кызматына жүрөр эле. Бул өзү жакшы балдар, бардыгы мечитке барат, жакшы балдар өтө. Буйрса. Жакшы. Ишиңерге ийгилик. Азаматсыңар.